Жашыңызды айтып берейинби же айтпаймынбы деген ойлонуп калдым. Керели кечке окуйт экен, казат экен өзүн. Мындай тагынган жоксузбу, кечире албай кыйналган жоксузбу? Ошондой болуп тур да акасы. Атабайлыкпы же мактанбайлыбы? Туура иштер деген эмнеке эже? Ошо 16 жашка чейинки балдардын бүт ооруган проблемаларынын баарын только энесине лечение кылыш керек. Ата тегибиздин балким жакшы жактарын алгыбыз келсе эмне кылат экенбиз? Балдар, сиз үйнөдө элесиз да. Сиз эмнеге отурасыз үйдө? Азыр ызычы кылат. А бала кандай бериш керек эми? Эң эле кызык жери ошо. Вообще сонун суроолорду бересиң Назира. Анда баягы эненин жанына келип калбадыбы баласы? Ал күйөөсү катарында болот. Балачы мен таятамды жактарын баарын билишим керек да, 7 таятамды. Аны эми жанагы ажырашкан эме жөнүндө ошол эң эле аябай сонун тема. Советтер Союзунун адамдары мындай катуу калыптанып калып эле анан мындай оңой менен баш бербейт да. Ай, Назирочка, Нуртилек курулуш компаниясынан батир алып атасың ба? Ооба. Мен да алам. Бир үйгө 2 жинди көп болуп калбайбы? Жок. Биз наоборот алар бантың оңдоп алабыз. Өзгө окшотуп алабыз, шаңдуу, шөкөттү менен муах болобуз. Давай. Саламатсыздарбы, YouTube каналымдын көрүүчүлөрү? Өткөндө бир сонун эфир даярдаганбыз. Арсланбек Кененбаев менен ата тектин күчү боюнча абдан көп суроолор келиптир жана дагы ошолго тиешелүү кененирээк сүйлөшөлү деп чечтик. Бүгүн болсо башка мейманым бар. Мейманым кызыктуу Малабашева Алена, спикер, тренер, коуч. Саламатсызбы, Алена эже? Саламатсызбы, Назира. Сизди көрүп атканыма кубанычтамын. Эже ошол жашыңызды айтып берейинби же айтпаймынбы деген ойлонуп калдым. Мен өз жашым мактагым келип атат эже. Ооба. Мен да сыймыктанып айткым келет Назира өзү. Сыймыктаналчы же айтып алчы муну. Эже 60 жашка келсе дагы 20дан ашуун сертификаты бар экен, керели кечке окуйт экен, казат экен өзүн. Ушундай сонун тренер, коучтар менен иштешет экен. Анан дүйнөлүк тренер, коучтардан сертификат алыптыр. Атабайлыкпы же мактанбайлыбы? Чын эле мактанарлык эле, мен өзүм деле байкап аптырмын, мактанам деп деле ойлоп аптырмын. Сертификаттарым баарын чогултуп анан тамга тагып койгондо аябай таң калдым да. Мен просто өзүмдүн жашоомдо аябай катуу кыйынчылыктар болду да. Мындай билимимди көбөйтөйүн деп ойлогон жокмун, просто өзүмдүн жашоомдогу проблемамды чечейин деп ойлодум да. Себеби бир 15 жылга жакын убакыт биз жолдошум экөөбүз курсташпыз. Ошо кичинекей бала кезден баштап баш кошконбуз. Ошондо экөөбүз тең жакшы иштерде иштеп, аябай талыкпай эмгек кылганыбыз менен такыр эле турмушубузда мындай бир жакшы нерсе болбой койду да. Такыр бутузга тура албайбыз, бир акчабыз көбөйбөйт, же бир үй жайлуу боло албайбыз. Анан ошондо мындай ойлончумун да, мен эмне үчүн ушундай болуп атат, бир себептери болуш керек деп эле бир жүрөгүмдүн түпкүрүндө. Анан ошо бир 10 жыл мурун бир ушундай бир кайдан укканымды билбейм, бир жерден билим алдым да, ушул ата тек менен өзүнүн ата энеси менен жакшы байланыш болмоюнча бир мындай жакшы финансылык эркиндикке чыга албайт деген сөздү уккандан кийин анда мындай ушул тектин күчү жөнүндө такыр бизде Кыргызстанда информациялар жок болчу, маалыматтар жок болчу да. Анан серан ошо баягы интернет булактардан карап отуруп, анан мен өзүм билчүмүн, мен бакма бала экенимдичи, бирок именно энем менен деле байланыш жаман болчу, хотя өз тууганыбыз тайжем да. Анан атам менен такыр байланыш жок болчу, билчү эмесмин атам ким экенин, даже сурагандан да коркчумун, даже ким болду экен депчи. Анан ошондон өзүнүн аты энеңиз айтчу беле? Мен ата энем айтып баарын түшүндүрүп беришкен. Ушундай сен ушундай, мына менин сиңдимден эле баласысың, балам, биз сени багып алганыбызга аябай кубанычтабыз. Мен да ошол үй бүлөгө туш келгениме абдан кубанычтамын, себеби ушунчалык мээримге, сүйүүгө бөлөнүп чоңойдум да. Анан ошондон түшүндүм да, ошо оказывается ушул именно проблема менин турмушумда кыйынчылыктардын баары ушул мен өзүмдүн биологический ата энем менен байланыш жоктон болуп аткан экен. Ошондон кадимкидей билинет бекен? Билинет экен да ошол. Именно жана каналдар, родовой программа деп коет да, именно акча, байлык, жакшы нерсе, турмушта жакшы нерсенин бардыгы да канал экен да, кадимкидей эле каналдан эле момундай эле агып келет экен да.
А байланыш жок болсо ошо блок деп коюп атпайбызбы? Азыр ушу сөздөрдү көп колдонуп атпайбызбы? Блок туруп калат экен да. Ошону билгенден кийин анан баягы анча мынча эле бир түшүнүгүм болсо деле ушул оказывается бир аябай керектүү экенин билип анан ошо энеме барып кечирим сурап өзүмдүн биологический көргөн энеме. Анан таарынган жоксузбу? Кечире албай кыйналган жоксузбу? Ошондой болуптур да оказывается. Ошол именно таарыныч болгон үчүн ошо кыйынчылыктар болуп жүрүптүр да. Таарыныч деген баягы мен ошо 40 күндүгүмдү алыптыр. Ошо 40 күнүмдө таарыныптырмын да. На подсознательном уровне баягы аң сезимдин аябай терең жеринде ошол 40 күндүк бала сезет экен да, сен башка ата энеге берип атканын. Ошондо эле коркунуч кирет экен. Ошо менен өмүр бою жашайт экенбиз. Ошол жанагы память эсте калып калат экен, биздин подсознаниябызда калып калат экен да. Анан ошо келе берет экен. Ошо биз менен чогуу жашап жүрө берет экен да. Ошол кыйынчылыктын баардыгы ошондон болот экен. Анан ошо атамды барып анан кечирип таап атамды таап. Атам абдан жакшы тоже кызматта иштеген киши экен. Ал дагы мага мурун келип жүргөн. Келип эле жүргөн. Анан бирок мен кабыл албай мында мен ойлочумун да. Жаман көргөндөн кабыл алган эмесмин. Мен ойлогом просто чочун кишидир. Жок, мен бул ата энем бакса, мен ушунча дерезеге жеткизсе, аябай өтө катуу мээримин. Бир ата энем эмес, мени бир айыл ушундай сүйүп өстүрүшкөн да, бир айыл. Потому что атам өтө көрүнүктүү адамдардын бири болчу. Анын авторитети үчүн деле биздин айылдагылар ушундай жакшы көрүп мени, ушуну эркелетишчү. Анан эми ушул мени жакшы көрүп баккан жеримди сатып ийбейин. Бул мында как предательство болуп калбасын. Анан атамды көрө калып, атамды көрө калдым деп айтамбы? Жазганчыбыз деп мен ошентип анан баягы уялып даже катышпаптырмын. Анан барып келгенде кабыл алган эмесмин да. Жок, рахмат айттым келгенине, баарын кабыл алдым. Бирок мындай катышкым келген эмес да. А көрсө бар экен таарыныч. Ар жакта баары таарыныч бар экен да. Эмне үчүн мени берип койду дегенчи. Анан атаманда кечирим сурап, ошондон баштап анан ишим жүрүп баштады. Ишим аябай жүрүп баштады. Бул деген жөн эле 100% доказательство да уже. Менин өзүмдүн жашоом эле. Анан ошондуктан анан кийин эле бир 5 жыл мурун эле Facebook'тан эле бир эме көрүп калдым, мындай реклама көрүп калдым. Арсланбек Кененбаев ушундай бир жардам катарында 25 кишини бекер окутам деген жер бар экен. Анан эме жөнөтүш керек экен, резюме жөнөтүш керек экен. Жөнөтүп койдум баардыгын тең. Анан ушу 25 киши, 3000-4000 киши жазыптыр да. А бирок ошонун арасынан мен өтүп кеттирмин 25 киши. Ошондо 25 киши окудук да. Ошондо ушу тектин күчүн тим эле казып окудук да. Аябай таң калып, күнүгө окуган ар бир сөзгө таң калам да. Ушуну билбейбизби депчи. Анан ошо мен өзүмдүн эле баягы өзүмдүн турмушумда эле пайдаланып баштадым ошол уккандарымдын баарын тең. Анан аябай чоң өзгөрүүлөр болду. Жашоомдо, финанс жагынан, отношения жагынан, ата энем, бир туугандар менен мындай иштер баягы өзү неме деген сөз бар да, бир Садгуру жана индийский философ Садгурунун бир айткан сөзү бар да, делайте правильные вещи депчи. Туура иштерди эле кыла бергиле дейт да. Калган баары өзү келет дейт да. А мен туура иштерди эле кыла бердим, анан ошондо иштердин баары эле жүрүп, мындай ойдогудай болуп кете берет экен да. Туура иштер деген эмнеке неже? Туура иштер деген мына ата энени кечирүү, тууган уруктар менен жакшылап байланышуу. Тууган уруктар менен да байланыш керек. Тууган урук бул Куранда да жазылган да. Эми бул деген мындай да, Назира. Мен азыр айтып аткан сөздөр, тектин күчү деген сөздөр бул Куранда эле бар экен да. Куранда эле бар экен. Аны биздин ата бабаларыбыз эле жасаптыр. Ошо сөздөрдүн баары мен даже мындай санжыра деген неме болчу дейт. А мен айтам да мындай өзүмүз угуучуларыма айтам. Мен айтып аткан жаңылык эмес экен дейм. Бул бир Америкадан келген билим эмес экен. Бул биздин ата бабаларыбыз жасаган нерсе экен. Жет атаңды бил деген, жет атаңды бил десе эле биз жет атабыздын атын билип алабыз дагы. Мен жаттап алдым, билем дейбиз го. Жет атаңды бил деген, ал сен өзүң атаң ким экен, энең ким экен. Көбүнчө жанагы эме болот го азыр. Мен өзүмдү таппай атам. 20-га чыкканда эле өзүмдү таппай атам деп атат. 60-га чыкканда эле өзүмдү таба албайм деп атат. Ал сенин жан дүйнөң сурайт экен да. Жан дүйнөң бир нерсени сурайт экен. Жан дүйнөң ошо сенин ата тегиңен келген программа экен. Сен менен кошо келет экен ал. Ошо миссияң болот экен. Анан ошону биз бияктан табышыбыз керек экен да. Ошо менен жасашы. Мисалы үчүн мындай деп коет го, мындай. Мен ырдагым эле келет депчи. А бирок шофёр да, мисалы үчүн водитель, же строитель да. А жан дүйнөсүндө ошол бирөө ырдаганда ошо тегинде именно жет атасын 8-де эмес. Именно 8-чи бизге вообще тиешеси жок да. Эмнеге? Потому что биздин жанагы гендерибиз, кандарыбыз именно жет атага чейин гана берилет экен. Ошон үчүн жет атага чейин кыз албаш керек, кыз бербеш керек. 8-чиси бизге тиешеси жок экен да. Ошондон жет ата деген сөз вообще мындай жөн эле эмес экен да.
Анан ошондо жет атадан келет экен, бирөө ырдаган бар экен, ууру кылган бар экен, жаман программада келет. Арак ичкен да бар экен, калпычылар да бар экен, укмуштуу бар экен. Ошо жаман программада жакшы программа, созидающий программа, разрушающий программа деп коет да. Ошонун баардыгы эле өтүп кете берет экен да. Анан ошол өтүп кеткен программаны биз билишибиз керек экен. Жет атаңды тааны деген ошол жана менде ким бар экен, байлар бар бекен, кедейлер бар бекен. Мен Арсланбек Кененбаевда өткөндө айтып бербедиби сиз менен маяк кылып курганда, мына раскулачество деп, мисалы үчүн байларды кулакка тарткан да. Ошол программа жабылып калганда, байлык келаткан, кулакка тартты, значит, ал жерде ойлошкон да баары. Акча жаман турбайбы? Акча болсо түрмөгө камалат экенсиң. Азыр бизде ошондой жүрүп атат, мисалы үчүн. Деп сразу эле блок коюп коет экен дагы, баягы байлыктын программасы акпай калат экен. Уже кедейликтин программасы агып баштайт да. Ошолордун баардыгын тең азыр эми ошол жана жаман программалар токтотуп бүгүнкү күнүчө жакшы программаны уланып кеткенге мүмкүнчүлүктөр бар да. Биз өзүбүз билимдер бар. Жана айтып атпайсызбы, уру кескин, анын болсо ата тегиңде ошонун баары небе тияка өтө берет. Өтө берет экен. Анан биз ошол программаларды мисалы үчүн алгыбыз келбесе, биз оңолгубуз келсе, ата тегибиздин балким жакшы жактарын алгыбыз келсе, эмне кылат экенбиз? Ошол ата тектерибизден сурашыбыз керек. Мисалы үчүн эмне үчүн биз Куран окуп атабыз, Мынакей ошо жанагы мен айткандай эле ошол жанагы биз ата-энелерибиз кылган нерсени кыла беришибиз керек. Ата-энелерибиз ата-энесине кечирим жаман мамиле жасаган эмесе, сыйлашкан, аябай ийба кылышкан, анан алардын мындай алардын жасаган иштерин улап кеткенге аракет кылышкан. Мындай династияга өткөзүп, жана Кытайлар ушундай го. Династия 7-чи поколение, 6-чы поколение бир эле жумуш менен иш кыла берет да. Потому что ошо канды өткөн да ал ошо ишти жакшы алып барат да. А биз деген адашып эле азыр башка жумушка кирип кетип атпайбызбы? Мисалы үчүн ата-энебиз бир ишти кылган, а биз совсем башка жумушту кылып атабыз. Ошол эле программаларды биз сурашыбыз керек экен. Тектен издешибиз керек экен. Мисалы үчүн менин өзүм багып алган, ана дагы бир жерде айтып кетейин азыр, мына багып алган жактагы менин тегиме кирет экен да, казыйца. Ал да сизге мага тиешелүү болуп калат экен уже. Ана менин өзүмдүн ошо ата-энем, атам дагы ушундай эл башкарган адам болгон, багып алган жагымда да. Өзү биологически атам дагы эл башкарган экен да. Ушундай элге билим берген экен, даават жүргүзгөн экен, мындай калыс сөздөрүн айткан экен да. А ошол менде ошо эки жактан тең мага ушу келип атат да азыр. Ошон үчүн алып, анан элге кайра жайылып. Ошо кайра жайылып. Ошол менден ошол программа менин родовой программам да, жана минтип коюшат да. Алена, сен өзүңдү таптырсың, дешет да. А мен бала кезимден эле ушундай да, бир 3 кыз болсо деле бириктире калчумун. Бирдеме уюштурчумун. Мектепте 1-класстан баштап эле мугалим болчумун. Институтта деле ушинтип эле уюштура калчумун. Ушундай бир лидерский качеством бар экен, аны элдерди убеждать этет экенди билет экенмин да, баягы. Бир нерсе билген нерсемди элге айтып, жеткизгенди билет экенмин. Ошо менден баягы жан дүйнөм менен кошо келген нерсени азыр турмушта ошон менен заниматься этип, айкалыштырганда жанагы өзүң жумуш эмес да бул. Бул удовольствие да баягы. Жумуш эмес. Мен элдер айтып калат. Мен жумуштамын деп калам да, бош эмесин десем элдер таң калат. Сен качан эс аласың депчи. А мен вообще иштебей элемин да, самом деле. Мен ушундай эргүү алам да мындачы. Канчалык көбүрөөк билим алсам, канчалык элдерге ушуну айтып берсем, ушунчалык эргүү алам. Ана азыр ушул маселечи, азыр аябай катуу маселе болуп атат да Кыргызстанда. Прямо мында катастрофический состояние болуп атат да, особенно мигранттар мына. Мигранттар. Алар деген мындай болуп атпайбы? Алар даже тирүү турган эле ата-энелерин ажырашпай эле туруп эле, бирок бала менен ата-эненин ортосундагы жип үзүп кетип атышат. Жип үзүлүп калып атат да. Чет өлкөгө кетип калсак жип үзүлүп калабы? Үзүлүп калат. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Үзүлбөй, дайыма жанында болуш керек. Вообще дайыма жанында болуш керек. 16 жашка чейин. 16тан баштап анан үзүш керек. 16тан кийин уже өзү кимдикти кечиш керек. Да? Ага чейин мына мисалы үчүн бала менен болуп жаткан бүт бардык проблеманын баары эне менен байланыштуу болот. Мисалы үчүн психосоматика боюнча дагы мен жакында эле дагы бүттүм Константин Павловдун психосоматикасын, психотерапевт деген сертификат алдым. Ошо 16 жашка чейинки балдардын бүт ооруган проблемаларын баарын только энесин лечение кылыш керек. Элестеткилейм. Энесинин эле состояниясы балага берилет да. Анан 16 жаштан кечиш керек баланы, анан өзүнүн судьбасы бар да анын. Өзүнө тиешелүү тагдыры бар, ошо тагдыр менен жашап кетет да. А биз сүйрөп жүрө беребиз да, 30га чейин, 40га чейин деле сүйрөп жүрө беребиз. Анда эмне болот экен 30-40га чейин сүйрөп жүрө? Анда өзүнүн баягы өзүнүн ордун таба албайт такыр. Сиздин жашооңуз менен жашай берет. Киндик кесилбей калды да, өзүнүн жашоосун неметпейт экен. Ага биз уруксат бербей атабыз да, кой бербей атабыз да. Аны күтүп турат, өзүнүн тагдыры күтүп турат. А сиз ага жеткизбей эле өзүңүздөн мен давай сен бияка оку, бияка бар, тияка барба,
муну менен заниматься эткин, бияк жакшы, сиз өзүңүз каалаган нерсени таң кылып атпайсызбы? Ошон үчүн бала өзүнүн жашоосун проживать эте албай калат. Өзү чечим чыгарып баштаганда, ал өзүм чечим чыгарып мына киндик кесет деген доверие болгу деп коет да, Аллага ишенишибиз керек да, тапшырышыбыз керек. Аллага тапшырышыбыз керек. Алла өзү берди, өзү билет эмне кылыш керек экенин. Дейишибиз керек. Ошо биз деген кой бербегенибиз Аллага ишенбегендик да, бул просто. Жок, мен жаным деле алып жүрөйм, мен сага ишенбейм дегендик да. Ошон үчүн ишеним канчалык Аллага болгон ишеним көбүрөөк болгондо, баланын тагдыры, өзүнүн берилген тагдыры, өзүнүн баягы ал деген кыйналыш эчтеке болбойт. Биз баардыгыбыз эле сразу болуп кеткен жок да, туура. Сен кыйналдың, мен кыйналдым канча турмушта, ошону көрүшүбүз керек экен да. Ал дагы бизге сабак экен да. Ал көрбөй калсак, кийин дагы кайталана берет экен да. Лучше кичирээк кезибизде мейли, жаш кезибизде баягы, жаш кезде берсе менет деп коет го. Жаш кезибизде лучше көрүп алалык, анан кайрганда баягы дөөлөттүү болуп, баягы шишкалар көбөйүп балбадан кийин чыкпай калат экен аларчы. Карыганда ал шишкаларды алган кичине кыйыныраак болуп калат экен. Көтөрүш кыйын болуп калат экен. Эже жана өткөндө Арслан байке менен жасаганда, ошо Арслан байке айтты да, ошол баланы бөлүш керек, бала өзүнүн менен өзү болуш керек, кайра эле балага кийлигише бербеш керек, бала да ата энеге ушинтип неме кайрылып эле муну кылайм, тигини кылайм дей бербеш керек деген сөздү биздин көрүүчүлөр туура эмес түшүнүп, ата энеге такыр жардам бербей коюш керекпи, анан жалгыз калганда ата эне эмне жапжалгыз калып калабы деген мындай түшүнбөй, ошону түшүндүрүп койсоңуз. Ошону аябай сонун суроо бердиң, прям аябай сонун суроо. Бул мындай да, бизден иерархия деген бар да, именно баш үй закону деген бар да, үй бүлөдөгү мисал үчүн. Ушул бизде такыр бузулду азыр. Такыр бузулуп, бул аябай чоң проблемага алып келет да, бара-бара. Эгерде биз ушуну түшүнүп оңдоп кетпесекчи, ал мындай болот да, Назира. Мына ата эне өзү кандай закон менен кылсак деле, Кытайдык менен, Японияныкы менен, тиги кыргыздык менен, орустук менен, американык менен деле кылсак деле, баардык жерде жазылганда ата эне бала үчүн кам көрүш керек дегенчи. Ата эне бала үчүн кам көрүш керек. Ата эне бала үчүн. Ата эне бала үчүн кам көрүш керек. Ал мындай, сиз 90го чыксаңар деле, 100гө чыксаңыз деле, сиз балаңыз үчүн дайыма кам көрүп турушуңуз керек. Бизде мындай кылып алган азыр. 50гө чыкканда эле мен таң калып калам да кээде. 50гө чыкканда эле отурушат да. Кандайсыз, жакшысызбы? Эмне иш кыласыз? Жок, иш деле кылбайм азыр. Эмне кыласыз? Балдар багып атат. Балдар, сиз 50 элесиз да. Сиз эмнеге отурасыз үйдө? Кол бутуңуз жакшынакай турабы? Акылыңыз бардыгы иш кыла турган кезиңиз, наоборот, опыт көбөйдү, аябай любой ишти жакшы жасап кете аласыз да. Мына ушул да проблема, аябай чоң проблема, потому что биз деген уже мындай катар-катар өзүнүн иерархия деп коет да, мындай катарына ата, эне, анан бала. Мынтип турат да, төртөө, үчөө. Биз болсок мынтип баланы бияка чыгарып койдук. Чыгарып эле менин балам бак дейт да. Эми мен мынакей эптеп-септеп ошо кандай кылсам дагы, жаманбы, жакшыбы, колумдан келген жасадым, балам айланайын. Эми мынакей сен чыгарып койдум, 18ге чыктың, эми давай көчөгө чыккын да акча таап келип мени баккын. Өзүбүз бала болуп алат экенбиз, аны ата эненин ордуна чыгарып алабыз, мына. Анда деген өзү мындай агат да, ата эне үй бүлөлүк иерархия ушул жерден мындай шаркыратмагат. Ал деген акча, байлык, ден соолук, сонун нерсени бүт баары агат, мындай канал менен агат да. Ошо канал тиги бузулду да. Бузулганда токтоп калат. Анан күч менен, потому что биякта сонун келе турган жер жанагы правильные вещи деген ошо да. Ата энеден келбей калды да. Багыш бала кыйналып атат да. Ал кыйналып деген жана күчкө салып атат да уже. Прям күчкө салып атат да. Күнү түнү. Ата эне деген мынтип ошону сен айткан сөз ошол да. Ата эне ошону айта атышпайбы? Эмне бизди багыш керек да депчи. Жок, багыш керек эмес. Вообще бала ата энени бакканга милдеттүү эмес. Аны мен азыр сизге түшүндүрүп берейин. Азыр ызы чыгылат азыр. Түшүндүрүп берейин. Ал мындай болот да. Мисалы үчүн мен атам 90 жашта каза болду, апам 80ден өтүп каза болду. Бирок ошол күндөрдө кадимкидей үй жай бар. Мал салы толтура. Колдорунда 90 жаштагы атам деле колунда бар. Эч кимден сурабаган, балдарына мындай колун сунбаган. Ошо 90 жаштадагы өзү чыгып, кирип чыгып, малын тейлеген. Мына ушундай менин ата энемден аябай туура жашашыптыр да. Менин ата энем тегерегинде дагы сакалдуу адамдар бар болчу биздин. Тегерегибизде аталарыбыз дагы, алардын баардыгы ушундай жашашкан да. Анан бала чакасы шаарда иштешкен.
Анан келгенде ата энем тосуп алган. Ой, алтындарым келе койгула, коюн сойгон. Баягы даярдап конфетин даярдап койгон, баарын бала чакасын даярдап коюп, кетип баратканда ата эне кайра баласына дагы бирдеме салып берген. Мынакей көрдүңүзбү? Кам көрүү деген ушу да. А бала кандай бериш керек эми? Эң эле кызык жери ошо. Бала кандай бериш керек? Бала ата энесинен бата алып туруш керек. Потому что ата эненин мындай, ата эненин батасы жок, эч кимдин иши жүрбөйт да. Бир дагы баланын иши жүрбөйт да. Ата эне ыраазы болгондо гана, батасын берип алтыным дегенде гана ошондо иши жүрөт да. Ошондо эми балдары ата энеден суратпай эле, тапкан акчасынан сөзсүз алып келип тартылаш керек. Ооз тийгизип, белек деп коет, белек. Мейли машина алып келеби? Үй сатып берип белек кылабы? Кийим алып келип береби? Акчалай алып келип береби? Келип баягы тапкан акчасынан өзү да кыйналбагандай кылып, баягы азыр мындай болтпайбы? Карыз алып туруп ата энесине берип коет, өзү эс болуп, ачка калдар көчөдө. Ата энеси да түшүнөт да, потому что ата энеси, биз ата эне деген ошентип баладан үнтөтпөгөндөй болуп жашашыбыз керек. Сурабагандай биз деген старостубузду обеспечивать этишибиз керек өзүбүз, туурабы? Карылыбызды камсыз кылышыбыз керек да. Бүт милдетти, жоопкерчиликти балам багытты одоруп коюппайбызбы? Анын мейли бакуш сынган атпайбы? Сынатат да ошентипчи. Ошондон анан өзү да тура албайт, же ата энесин тургуза албайт. Ата энеси келе, даже менде угуучуларым бар, Москвадан единица салып турабыз дегенчи. А үйдө кайната кайненем келин айтат да, кайната кайненем эчтеке жумуш кылышпайт дейт. Биз светин төлөйбүз, газын төлөйбүз, кредитин төлөйбүз. Кийимин алып беребиз, тойлогондо акча беребиз, тойлорго даже единицасын салып беребиз дейт да. Анан жолдошум жатып калды ооруп дейт да. Көрдүңүзбү? Ошондон бала дагы берет. Бала берет, бирок аны милдеттүү кылбашыбыз керек. Балдарды үйрөтүшүбүз керек. Тартуулаганды. Жакшылап, жакчатап, жакшы тартуулап, жакшы тартууласа жакшы бата берет да. Туурабы? Мынакей. Бу бала ал милдеттүү болгон үчүн эмес, ал аябай жакшы акча таап, ыраазычылыгын айтыш үчүн. Ыраазычылыгын айтып, ыраазымын ата эне сизге. Мен ушундай акылга жеткизгениңиз үчүн. Мынакей ушундай мээ бериптирсиз, мага көз бериптирсиз, ушундай колу бут бериптирсиз. Ушун ден соолук, ушундай билим бериптирсиз мага. Мынакей сиздин тарбияңызды алып, мен ушундай акча таап атамын. Деп ал мындай сураганда аябай кыжалат болот да балдарчы. Анан жана тааныштын баары ошондон да күчөйт да, ого этерчи. Баягы өзү кыйналып атат да, анан атасы сурайт, жок дей албайт. Айла жок да, бирок ушунчалык баягы жүрөгү сыздап, карыз алып берет, балким кредит алып берет, балким өзүнө бир керектүү нерседен дагы жумушабай калып, анан ата энесине берет. Анан, конечно, нара же айта албайт аны. Туурабы? Айта албайт. Сиз жөн эле койсоңуз болмок деп айта албайт. Анан айла жок берет. Анан нааразычылык ортодогу ата эне менен ортодогу байланыштын баары деп ошонун бузулат да. Анан жана немени айттыңызчы, иерархиянын бузулушу жөнүндө дагы, мисалы үчүн ата менен эне мондай турат да, мындай турат, мындай тепкич болуп турат. Тепкич болуп, биз балдары мындай ортосунда, мындай алдында турабыз да. Анан бул ата каза болуп калды. Анан эне болсо жалгыз уулу. Күйөөсүнүн ордуна чыгарып алды муну, жакшынакай. Ошондогусун айтыңыз. Ошол бул аябай сонун тема, мен аябай жакшы көргөн жерим, потому что ушуну айтканда элдер аябай таң калышат да. Тим эле ушуну билбептирбиз дешет. Бул мындай болот да, мына мисалы үчүн атасы каза болду. Анан азыр дагы бир ушул ажырашкан жөнүндө айтып берейин, мага эсеп койсоң ошону. Атасы каза болду, анан энеси мынтет да. Балам, эми сен үйдүн улуусуң, эркектерден улуусуң. Эми сен үйдө атаңдын ордуна ата бол. Атаңдын ордуна ата бол дагы, бир туугандарың баарын карагын дейт да. Анда баягы эненин жанына келип калбадыбы баласы? Ал күйөөсү катарында болот. Көрдүңүзбү? Күйөөсү катарында болуп калат. Анан ал башкарып баштайт, энесин башкарып баштайт. Тиякты жөн эле койбойт белеңиз, муну мынтпей эле койбойт белеңиз. Аны эмне андай кылдыңыз депчи, көрдүңүзбү? Ошон үчүн ал атанын орду эч качан бош болбойт да. Атанын ордуна эч ким келе албайт. Даже биринчи, экинчи күйөө деген дагычы, бывший деген да болбойт. Ата биринчи атасы, экинчи атасы. Жоксо биринчи күйөө, экинчи күйөө. Биринчи күйөөнүн ордуна да экинчи күйөө келип тура албайт. Ошон үчүн атасы өлсө деле, жок болсо деле, эмне болсо кетип калса деле, ал деген бала өзүнүн ордуна туруш керек. Алдында туруш керек. Атасы, апасы дайыма аны ага баш көз болуп туруш керек.
Анан кыздарды да ошентип коет да. Мисалы үчүн апасы каза болгондордукун ошо эми апаң каза болду, эми алтыным сен деген баягы эненин ордунда эне бол деп коюшат го. Анан ал байкуш эне бол дегенде эле анан мойнуна илинет бүт баары тең. Анан мен сиңдимди күйөөгө беришим керек экен. Анан сиңдимди себин беришим керек экен. Тигини себин бер. Мага толтура келет. Миңдеген аялдар келет ошентип. Андай учурда эмне бузулат? Ал эне болуп калган же ата болуп калган киши эмне болуп калат? Тоже жанагындай ары кагат. Жанагы иерархиядан родовой программа агат да. Бүттү бузулду жанагы красный свет, светофор кызылга туруп калган сыяктуу эле. Бүттү тоже акпайт. Анан ал жерден анан жанагы үй бүлөдөгү бүт ызычуунун баары ошоктон башталат да. Ошондо эркек баланын атанын ордуна туруп калган эркек баланын өзүнүн жеке турмушу бузулушу ыктымал экен. Потому что анын өзүнө тиешелүү нерсе да келбейт, потому что нарушение кылдык да. Кызыл светке чыксаң машина уруп кетет да. Ошо сыяктуу эле. Финансысы да болбойт экен. Бүт баары болбой калат. Бүт баары болбой калат. Аны эми жанагы ажырашкан эме жөнүндө ошол эң эле аябай сонун тема. Тим эле мындай бир бийик жер болсо Кыргызстанда ошол жерге туруп мындай үнүм жетсе баарына айтып кыйкырып айтып бергим келет да. Ошол жөнүндө. Ал мындай болот да, мына ата биз деген өзүбүздүн версиябыз почти 80% бизде версия жок өзүбүздүн. Атабыз менен энебизден келет да, жарымын оң жак жагыбыз атабыздан келет, сол жак жагыбыз апабыздан келет. Жосо оң жак канат, сол жак канат деп коет да. Эгерде сиз атаңыз менен апаңыз менен байланыш жок болсо, жанагы тоже жабылат блок. Блок жабылат. Особенно жана көйлөр менен катыштырбай атпайбы? Мисалы үчүн мен өзүм эле багып алам, азыр фамилиясын өзгөртүп алат. Азыр кыздар кыйын да, бизде кыргыздын кыздары особенно кыйын. Акчаны өзлөрү табышат, анан айтат да, мен сенсиз эле багып алам, мен сенсиз эле тарбиялам, сен бардагыдан дагы жакшы тарбиялап алам. Дейт, машинаны алып берет, үй алып берет, кымбат окуулардын баарына за границага жиберет да, бирок все равно бул канал жабык да. Бул бир жак канал жабык. А бул ата жак канал духовность. Бул именно акча келе турган жак. Анан ошондо баягы даже мындай да, мисалы үчүн детдомдогулар деп сурап калышат да, детдомдогулар билбейт да, мисалы үчүн ата энеси бар экенин, каяктан байланышат. Мисалы өтүп кеткен деп болсо, мисалы үчүн каза болуп калды, же болбосо ажырашып кетип билбейт, атасы ким экенин даже билбейт. Ошондой маалдарда даже жүрөгүнөн элечи просто баягы не обязательно мындай чуркап барагалы, ата кечирип кой, давай катышалык, чай челик эмес да, жүрөктө кой бериш керек да. Жүрөктө ырасчылык айтыш керек, потому что сенин жарымың атаң болот атпайбы? Сен аны каалайсыңбы, каалабайсыңбы, кабыл аласыңбы, албайсыңбы? Алла ошону жаратты да туура. Биз болгон туура нерсени кабыл алганды үйрөнүшүбүз керек да. А то биз дайыма эле каршы боло беребиз да. Каршы боло берет. А минтип койсо эле эмне болот, тигинтип койсо эле эмне болот дей беребиз. Ошондо сен оң жак жагында именно духовный часть да, сен Алла менен болгон байланышың биринчиден духовный часть. Анан жанагы көзгө көрүнбөгөн нерселер, мисалы үчүн удача көзгө көрүнбөйт, ал энергия бир кетип барат эле. Кандай жайдан бир удача болуп калганын билбей каласың. Акча көзгө көрүнбөйт. Биз минтип материальный эмес да, бардык алгандай. Ошонун бүт баары жабылып калат да. Анан аябай күч менен табышат да. Күч менен тапканда ал ден соолугун жоготот, энергиясын жоготот, көп нерсени жоготуп коет да. Взамен аны кайра даже акча менен толтура албайт да. Удовольствие ала албайт, постоянно капа болот, нааразы болот жашоосуна. А сол жагыбыз болсо материальный часть, бул мать деген сөздөн алынган экен да. Бул эми үй, недвижимость, машина, недвижимость, үйдө үй каттар, кийим кечебиз баары тең эне менен байланыштуу. Эгер эне менен дайыма таарыныч боло берсе, менде деген мындай таарыныч жок деген вообще жок да. Менде мындай жок. Менде миңдеген адамдар келишет, менин алдыман өтүшөт, ошо таарыныч боюнча да иштейм атайын техникалар менен. Мен таарынбайм деп келишет. Мен жок, атам аябай, атам мени аябай жакшы өстүргөн, мен аябай жакшы караган, атама тим эле ыраазымын деп эле анан 5 мүнөт сүйлөшкөндөн кийин эле даже такыр жок болуп калганда мындай болот да. Апамды урчу аябай. Ошо апамды урганда мен аябай жаман көрүп, ошондон таарынгам дейт да. Такыр болбой калды дегендечи, жок дегенде. Ошо бир көйнөк алып берем деп ошону алып бербей койгон дейт да. Мисалы үчүн бир келин келди менде. Азыр өзү 45 жашта, анан 7 жашта пианино ойнойн дептир айылдачы. Анан ал пианино айылда айтат да, ким пианинону сага эмне кереги бар айылда пианино дейт да. Анан ушунчалык баягы аябай желаниясы Аллага жетип кеткен окшойт. Анан лотерейни билеттен атасы пианино утуп алып берсеңиз. Анан ошону да атасы бербей сатып жибериптир. Ой, аны окута турган киши жок, эмне кыласың депчи. Ошол 7 жаштагы эмесин ыйлайт да, боздоп демелечи. Ошол таарыныч келип буланып келе бериптир дагы. Азыр өзүнүн баласы скрипка ойнойм деп атыптыр.
финанс жок экен, школага алып барганга да, курстарга алып барганга да 2 жылдан бери алып барбай жүрүптүр. Баягы эме тияктагы таарыныштын уландысы бар экен да. Өзү билбейт, бирок подсознательно. Айтып атпайбы, мен эмне үчүн баламды азыр скрипкага алып барбай атырмын, ошол таарынычым бар турбайбы депчи. Ошентип ээчип келе берет да. Ошондуктан баягы эгерде ата менен эне менен байланыш жөн эле мындай, мисалы үчүн өтүп кеткендерге эмне үчүн Куран окуп атабыз? Мындай атын айтып атпайбызбы? Обязательно атын айтып атабыз. Бул деле биздин ата-бабабыздан калган да. Мен мисалы үчүн үйдө мен бир тилим чыккандан эле Куранды атам тынбай Куран окучу, ошол кезде намаз окучу эт да, бул 50 жыл мурун. Энче 50 жыл мурун. Ошондой эле атам болсо арабча жазганды эле үйрөнчү, орусча билчү эмес. Анан ошол кезде эле баягы неме жөнүндө, ошол Куран жөнүндө, дин жөнүндө эмелер болуптур да, баягы түшүнүктөр болуптур да, казыйса. Анан ошо жанагы биз мен ошо бала кезимде эле ата энем уш тынбай Куран окутчу да, тынбай нан жасашчу, тынбай. Мен бала кезимде көргөн нерсени кайра эле окуп атам да, ошол акаса туура экенинчи. Анан биз Куран окуп атпайбызбы, мисалы үчүн өтүп кетсе деле, байланыш болуп атпайбыз, значит. Атын атап атпайбызбы? Ал энергетический бажет эткен да. Алар жанагы биздин ата тегибиз биздин аркабызда эле турат экен. Мына оң жак жагыңда бүт жет атаң жагың аркабызда жана бизди мындай күтөт экен да. Ушу балам мен жакка кайрылса, жүзүн бурса эле, биз мында жана родовой программа менен күчтүү эм берет элек депчи. Ал жанагы мындай жакшы бир мисал бар, ошону түшүндүрүп берейин. Родовой дерево деп коет да. Бак, ошо тектин багы. Мисалы үчүн азыр мен канат деп атпайм, значит ата эне менен байланыш болгондо учасың эки жак. А так бир жак канатың сынып калат. Экөө менен байланышпасаң эки канатың сынган болуп калат. Анан эми аябай бир жакшы мындай мисал, мен андай ар бир адамдын үстүндө кала турганда, оң жак жагыбыз атабыз болсо, бутубуз, мисалы үчүн сол жак бутубуз энебиз болсо, анан терең кеткен тамыр да, мына биз өзөк, сабак, эме бакта. Анан тамыр кетет да ылдый көздөй. Анан эки киши, мына бутуңдан эки бутуңдан эки киши кетти, атаң энең. Анын да өзүнүн ата энеси бар да. Бул экинчи поколение уже 4 киши. Анан 8 киши, 16 киши, анан 32 киши, анан 64 киши, анан 128 киши. Бардыгы биригип да 254 бир 258. Ушундай мындай бакта, мындай бак, мына муну эле бак эле тамыр болуп атпайбы? Анан ушул тамыр канчалык бекем болсо, адам бекем болуп турат экен да. Ошончолук бакта бийик өсөт, бийик, анан күчтүү өсөт, жалбырагы жапжашыл болот, анан гүлдөйт, кыпкызыл болуп, анан түшүн берет. Анан түшүн бергенде дагы кармап туруш керек экен да. Жана ата эне менен байланыш жок болгондо банкроттор ошондо болот да. Тамыр жок. Аябай түшүндү көп байлады, бак көтөрө албай калды. Же бир катуу шамал болду, жыгылды. Кичине кризис болду, жыгылды. Түшүндүм. Же үйүн өрттөп кетти бирөө. Мына ушундай. Ошон үчүн анан биздин тамырыбыз канчалык бекем болуш үчүн биз жет ата менен байланыш болуп атпайбызбы? Ошондо жанагы өтүп кеткендерге Куран окутуп, алар менен байланышып, биз тамырыбызды бекемдеп турушубуз керек экен. Мынакей бул өтө азыр бизге аябай керек. Анан эмени айтыңызчы? Мисалы үчүн жети атаны биз ата жагыбыздан эле жет ата ушундай болуптур деп эле тай ата жагыбызды, апабыздын ата тегин көп мындай беймарал алат экенбиз да, бияка эле басым жасай берет экенбиз да. Тай ата жагыбыздагы маанилүүбү? Вообще сонун суроолорду бересиң Назира. Чын эле. Мен сенин берүүлөрүңдү көрүп таң калып калам. Назира каяктан өтө маанилүү суроолорду чын эле. Суроо бериш дагы өтө мындай өтө маанилүү да, туура суроо беришчи, аябай туура суроо да. Мына мисалы үчүн ушуну көптөр билбейт да. Ал мындай болот. Мисалы үчүн сиз келдиңиз, мына сиздин күйөөңүз деп коеюн, мына сиз күйөөңүз, анан сиздин күйөөңүздүн аркасында сиз келдиңиз. Мынакей келдиңиз. Анан бул күйөөңүздүн бир эле өзүнүн роду бар да, өзүнүн теги бар. А сиздин да өзүңүздүн тегиңиз бар да. Сиз деген мояктан келатканда бул текти таштап келбейсиз. Ошо тек менен кошо келесиз. Сиз тек менен кошо келесиз, моякка кошо келесиз. Сиздин тегиңиз моякка кошо өтөт. Булардын тегине. А то сиз келип алып эле сенин атаң ким десе, сиз кайнатаңыз айтпайсыз да. Сиз өзүнүн ата энеңиз айтасыз да, туура? Өзүнүн жет атаңыз. Ал муну экөөнү аралаштырсаңыз да аралашпайт да, бул кошулбайт. Потому что экөө эки башка тек да. Бирок экөө соединить кошулду. Значит, бул эки тек ынтымакта болуш керек. Жанагы 1000 жылдык куда болсун деген ошол. Чай ичкен куда бололу, бир туугандай бололу деген ушул.
Эгерде ушул эки тек ынтымакташып, абдан жакшы бири-бирин түшүнүп, сүйүшүп, катышып, чай ичип, анда бул программа агып келе берет. Жана акча, эмне деген байлыктын баары агып келе берет. Кудагыйлар менен катышкан маанилүү. Ал өтө маанилүү. Өтө маанилүү. А биз азыр башталганда эле, той башталып элек деле урушуп кетип атышпайбы? Чай ичпей калат ошо боюнча. Бүттү, ал эки бала кыйналат да. Балачы, мен таятамды жактарын баарын билишим керекпи? 7 таятамды. Ооба. Билем, э? Ооба, алар да билишин керек. Анан айтыңызчы, дагы бирөө мындай аталарыбыз деле билип, бирок апаларыбызга маани берилбей калат да. Ошо жанагы сол жакта недвижимость. Именно материальный часть аксап калат анда. 7 атабызды билип, анан 7 апабызды, 7 тайнебизди десем, өткөндө интернетке жазсам, мен тилдеди сен апа, 7 апаң менен 7 тайнең кайсы келесип айтты, 7 Жок, керек деп. Сиз кааласаңыз, каалабасаңыз дагы сиздин сол жагыңыз болуп да. Алар берилсе да сизге. Жанагы 254 киши берип атпайбы? Ар бир бир нерсесин берген да сизге. Ошо айтып коет го, бул тайнесине окшоп калыптыр. Жоксо бул чоң атасына окшоп, же бул тетик жанагы ийбай илгерки бир чоң апабыз бар эле, ошого окшош деп калат го, деп коет го. Аны сиз түшүнсөңүз, түшүнбөсөңүз, кааласаңыз деле берилди да. Биз бийдин, анан байдын тукуму экенбиз дейт го. Анан бирок жанагы советтерде ордунда ошондой ызычуу болду, программа башкача кетти, блоктонуп калды акча. Анан бияк кедей чыкты. Анан кайра ошол байдын бийдин тукумун улашыш үчүн бул эмне кылыш керек урпак? Ошол жанагы страхтар бар да, мисалы үчүн азыр деле ушундай болот атпайбы? Подсознание менен иштеш керек, э? Аябай иштеш керек. Бул деген работа над собой деген ошо да. Бул аябай жанагы ушу жаман сапаттардан алыс болгонго аракет кылыш керек. Ошо именно сенин программаңда, мисалы үчүн ал жактан нарушение болуп калышы мүмкүн да, мисалы үчүн акча жагынан, туура эмес акчаны табышы мүмкүн, коррупция кылышы мүмкүн, бирөөнүкүн урдап алышы мүмкүн, ушундай да, ар кандай жолдор менен да. Же болбосо жана просто бирөө эле мындай предавать этип элечи, бирөө сатып ийип эле дагы ушундай болушу мүмкүн. Алардын баарына кечирим кылыш керек да. Кечирим, баардыгын кечирип, болуп жаткан ситуациянын баарын туура кабыл алганды. Кар жаса, хорошо, кар жааптыр. Кичине туруп турабыз чыдап. Бирок эртең күн чыгат деген сыяктуучу. Ошондой кечирим менен аябай көп техникалар бар. Ошол жана программаны жакшы программага өстүрүп кетиш үчүнчү. Ошол жана мурунку жаман адаттардан аябай алыс болуш керек да. Өтө этиятташ керек да аны. Ошо программаны сиз токтотуп, жана жаман программаны сиз токтотуп, анан келаткан өзүңүздөн 7-чи поколенияга чейин азыр оңдоп кетсеңиз болот. Анан сураш керек өзүңүздөн тиги тегиңизде кимдер бар. Мисалы үчүн мен сүрөт тарткым келет да, бала кезден баштап сүрөт тарткым келет. Анан ошо сүрөт тартам, бирок дагы аябай катуу күчтөн тартайын деген оюм бар да азырчы. Потому что могу жакынкы күндөрдөн бери ана кыргызча айтканда илхомдор келип, ушунчалык даже картинага көрүп атам да эмнени тартышым керек экенин. Мен ушу издесем, менин тайкем мындай 2-3 поколение тайкем Кыргыз драма театрынын главный художниги болуп канча жыл Макен Сыдыкбаев деген менин тайкем. Ошол иштептир да, оказывается. Карабайсызбы, менин мисалы үчүн сүрөт тартканым менин тайларыман келип атпайбы? Жана эр тайын тартат деген бар, мисалы үчүн жөн эле сөз эмес. А тайлар бизге тиешеси жок болсо, анда биздин оң жагыбыз, анда энебиз да тиешеси жок да бизге. Туурабы? Энебиз бизге тиешеси, энебиздин дагы ар жагында уландысы бар да. Сөзсүз ата эне обязательно бул. А биздин ошол ата тегибизден өткөн мүнөзүбүздү иштеп эле оңдоп түздө алсак. Оңдоп түздөшүбүз керек да. Түздөшүбүз керек. Баарын оңдоп түздөп кетишибиз керек. Биздин вазифабыз өсүш керекпи? Ооба да, адам баласынын вазифасы бар экен. Вообще ошо өсүүгө келгенбиз да биз. Бул жашоого өсүүгө келгенбиз, туурабы? Жан дүйнөбүз. Азыр мындай болуп атпайбы? Биз дегенде азыр адамдар эмне үчүн тренинг көбөйүп кетти, тренер көбөйүп кетти, азыр айтпай. Ой, баары эле тренермин дейт го, баары эле тренингке баратамын дейт го, дешет да. Азыр өзү биз деген 3-чү измерениядабыз да азыр биз. 5-чиге өтө элекпизби? Жок, 4кө да өтө элекпиз. 4 аракет кылып атабыз азырчы. 26-жылга чейин 4төн өтүшүбүз керек да. 26-жылы биз уже 5те болушубуз керек. 5-чи измерение болушубуз керек. Азыр 5тегилер бар, ал жанагы аябай жанагы именно тренерлер да. Тренерлер жана за собой ведут да, миллиондон адамдарды, аудиторияларды толтуруп, анан жакшы жактарга үндөп атпайбы? Давайте ыраазычылык билдирген үйрөнгүлө, благодарность, сүйгүлө, любовь, благодарность. 5-чи измерение любовь беле благодарность. Азыр биз кайсы измерение? 3-чү измерение. 3-чү измерение деген бул деген баягы биз ковидке чейинки жашообуз биздин. Материалдык жашоо.
материалдык жашоодо биз чуркап барып эле базардан бир сабар сатып алып сата берчүбүз. Картошка эге калып сата берчүбүз. Курсагыңыз тоюш керек деген измерение болчу да. Кара жумуш менен таба берчүбүз. Эми бирок деген мындай болуп атат да. Биз материалдык частя көбүрөөк болчубуз андачы. Анда биз нормально эле жүрчүбүз. Бирок азыр акча тапсак деле жан дүйнөбүз жок болуп атат. Тапташта материалдык жак деп кетип калып да жан дүйнөбүздү унутуп калдык. Жан дүйнөбүз деген кичинейип кетти. Мындай кичинекей болуп калды. Материалдыбыз момундай болуп кетти. Анан жан дүйнөбүз ыйлап атат да. Потому что убакыт келди, бизди жоготуп койдуңар, бизди батыраак билим алып, тезирээк түшүнүп, мындай шүгүрчүлүктү көбүрөөк айтып, ыраазычылыкты айтып, сүйүп, бири-бири жакшы мамиле жасап, жүрөктөгү баягы ниеттерди оңдоп, тезирээк оңолгулачы, мени чоңойткулачы деп атат да жан дүйнө. Жүрөктөн. 4-чү измерение эмне? 4-чүгө келгенде уже жана переходной возрастта биз 4 аттап 5ке өтө албайбыз да. 4тө уже жана ыраазычылыкка өтө башташыбыз керек. Биз деген мындай өзүбүздү эле оңдоп жан дүйнөбүздү толтуруш. Жан дүйнө ачык болуп атпайбы, билим жок болуп атат. Жан дүйнөнүн өсүшү только билим менен гана. Мындай үйрөнөбүз, сүйүш керек турбайбы? Мындай бирибизге жакшы мамиле жасашыбыз керек экен. Ата-энемди кечиришим керек экен, бир туугандарыма мамиле жасашым керек экен, могу природага жакшы мамиле жасашым керек экен, мусор тегиштеришим керек экен. Ушуну биз деген өзүбүздү эле ойлобостон, бүт гармония ойгонуп турбайбы? Ойгонуп мындай мен эмнеге жашап атам азыр? Мен өзүмдүн эле жаныма эле келдимби? Жок, сен биздин миссиябыз башка экен да. Ошого азыр экзамен өтүп атабыз, аябай катуу экзамен өтүп атабыз да. Ушу жанагы эме дейт да, клуб миллионеров мен Темченконун да сабагын өттүм. Ал мынтип айтты да. Жакында мына бир жарым жыл, 1 жылдын ичинде балким билбейбиз канча убакыт экенин, бир тез эле убакыттын ичинде дейт да. Аябай катуу байлар болот дейт, сильно богатый и сильно бедный болот дейт да. Адамдар азыр мындай байлар, кедейлер, орто зар деп бөлүп коет атпайбыз. Орто зар деген вообще өзү жок да. Биз просто өзүбүздү успокоить этип коебуз. Байсың же кедейсиң экөөнүн бирөө да. Эми өтө байлар, өтө кедейлер болот да. Эми ушинтип баштайбы. Эми башталат азыр. Потому что ошол ким осознанный болуп жанагы билим алып баштагандар, өсүп жан дүйнөсүнө өсүп баштагандар аябай катуу байып кетет. Потому что алар жан дүйнөсү менен иштей берет. Жан дүйнөсү менен ошону эле азыктандыра бергенде эле Алла баягы каналдарын баарын ачат. Жан дүйнөсүн издей албагандар баягы кризиске батат аябай. Мындан да катуу батат. Азыр жөнү башталыш эле. Өтө катуу күндөр келет да. Себеби баягы материальный часть да. Ошон үчүн 4 деген материальный частьтан өткүлө деп атат ар жакта. Жан дүйнөнүн азыгын издеп, билим алып, Алланы издеп, Кудай менен жанагы вселенная менен байланышып, күч жакта күч бар да. Биз билбейбиз да эмне күч экенин билбейбиз, Ар ким ар кандай айтат. Алам дейбиз, Алла дейбиз, Кудай дейбиз, Иисус дейбиз, энергия дейбиз, туурабы? Бирок баардыгы билет да, бир кандайдыр бир бизге баш ийбеген, биз түшүнбөгөн бир күч бар экенин билет да. Ошол күч менен байланышкан атат да. Аман калгыңар келсе. Анан менин оюмча жана золотой миллиард ошо 5-уровеньде калат го деп ойлойм да, 5-измерениеде. Золотой миллиард. Бул жанагы адамдардын баардыгы жок болгондон бир эле миллиард калат деп атпайбы? Ошо миллиард деген жана гармония болот да ошондо. Менимче 5 ошого деп да ойлоп кетем да. Мен өзүмдүн оюм да, эми жеке оюм. Кызык экен. Сонун эже мындай Советтер Союзунун адамдары мына катуу калыптанып калып эле анан мындай оңой менен баш бербейт да. Анан мен ушу 60 жаш эже сизге таң калып атам. Сиз 61демин. 61де. Кантип мынтип такыр башка нукка буруп кеттиңиз? Биз ата-энелерибиз эмнеге андай оңой менен буруп кетпейт? Ал мындай болот да, тоже биринчиден бул адамдын өзүнүн болот. Өзү ойлонуш керек. Осознание деп коет да, бир күн ойлонуш керек да. Мен вообще туура жашап баратамбы же туура эмес кылып атамбы? Анализдешибиз керек. Биз мынтип асманды карабайбыз, биз жерди карап эле чуркап жүрө беребиз. Тиякта бара калып, биякта карап алып, эптеп септеп акча таапчы. Ошондо ойлонуш керек да. Ойлон деген запрос да. Адам өзү мындай Кудай деген жетилиш керек да. Өзү пока даяр болмоюнча Алла айтканда бизге эрк берип койгон да, так баарыбыз өлтүрүп салмак да. Туура кылган күнөөлөрүбүз үчүн. Ошон үчүн Алла бизге аябай эрк бериптир да. Выбор бериптир. Баарын айтып бериптир, момундай закондор бар. Эми кимиңер даяр болсоңор, менден сурасаңар эле мен бере берем депчи. Анан ошондо сураш керек да, Алла мен туура жолдо баратамбы? Кайсерден жаздым? Мен эмне миссиям вообще? Бул жашоого эмнеге жаралдым экен? Мен да көп нерсени жасагым келет. Кызмат кылгым келет. Баягы акыретти ойлошубуз керек да, туура? Биз деген неме да мындай. Силер кыямат кайым болоруна ишенгиле деген да мындай.
кааласаңар ишенгиле, каалабасаңар ишенбейле деген да, ишенгиле деген да. Потому что биз бул жашоо анан дагы тиги жашоо бар экенчи, ал жака даярданышыбыз керек экен. Ошон үчүн биз осознание деп коет, ошондо биз өзүбүз эсибизге келиш, кыргызча айткандачы, мен жалпак тилде айтканда, бир эсибизге келишибиз керек да, ойлонушубуз керек. Мен эмне кылайын деп анан суранганда, анан ачат бул жерде. Ачат. Анан ошондо бизге билим берет. Мо туура баратасың же туура эмес баратасың. Эгер ачпасак, бербейт. Тиишпейт бизге такыр. Ошондуктан жана ачылбай атат да биздикилерчи. Мен деле мына мен өзүмдүн тегерегим деле, мен өзүмдүн туугандарым деле менин эмне кылып атканымды билбейт. Ушул Алена тренинг өтүп атат кыскасы. Жанын тыңдап атат, андан башка жакшы билишпейт менин сабактарымды вообще укпайт. Мен өзүмдүн туугандарым деле, өзүмдүн кайындарым деле, досторубуз, теңтуштарыбыз деле. А балдарыңыз кандай карайт эже? Мен ошо балдарым аябай ошо менин өсүп кетишиме балдарым себепкер болду да, аябай. Мындай жардам берди. Мен өзү 4 уулду болгонбуз, анан бирок бир уулубуз 7 айлык болуп чарчап калган. Андан кийинки уулум 16 жашта каза болуп калган. Ошондон кийин стресс болуп аябай инсульт алып, инфаркт алып, төшөктө жатып, аябай көп кыйынчылыктарды көрдүм да турмуштан. Анан ошондой күндөрдө анан ачылды да меники дагычы. Мен ойлодум да, эмне үчүн менин балам, эмне үчүн менин жашоом ушундай болду? Мен эмне үчүн ушундай күнгө түшүп келип калдым? Себеби бар болуш керек. Себебин билейинчи деп баштадым да. Анан ошондо балдарым жана балам каза болгон кезде 20 жыл өтүп кетти андан бери. Анан бир балам 5-класс, бир балам 6-класс болчу. 6-класстагы балам эпилепсия болуп баштады 10 жашында. Анан азыр дагы ооруйт, мынакей үйлөнө албай жүрөт, бирок жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы жүрөт азыр. Аманчылыгын тилейбиз. Кичүү уулум болсо 3 кызы бар азыр, үйлөндү. Анан ошо 2 балам тең мындай аябай духовный кетти да. Ошо мен өзүм изденип баштаганда эле баягы эне эмне кылса ошо кылат экен да баласычы. А мен өзүм изденип баштасам эле оозуман чыккан сөздү эле балдарым кабыл ала берет экен да. Анан 2 балам тең ошо духовный аябай жакшы. Анан азыр кичүү балам жана кешфлоу, Роберт Кийосакинин кешфлоу деген трансформационный игра боюнча азыр аябай актуальный тема болуп атпайбы, бизнес мышлениени үйрөткөн. Ошол эменин владелици азыр тренер. Тоже балам да тренер. Ошол мен почти эле мен өткөн сабактарды эле балам да өтөт. Ал мага даже мен ага мугалим, ал мага мугалим. Мындай улуу эжелерге, агаларга сиздин тилиңиз өтүмдүү болуш керек да. Анткени жаш тренер коучтар чыгып атат, анан бул эмнени билмей эле, бул эмне деп атат дейт да. А сиз мындай өзүңүздүн деңгээлиңизде аларды жакшы түшүнгөнүш үчүн, алардын мышлениясын жакшы түшүнгөн үчүн мындай жакшы жеткирип, аларды жакшы ойгото алсаңыз керек дейм да. Анан мындай болот да, мен мурун ошентип аракет кыла берчүмүн, аракет кылып, а бирок бир жерде бир мага мындай ачылыш, эме деп коет, инсайт болду да. Помоги, кто просит дейт да. Жөн эле элдин баарына кыйнай бербей. Бул болуш керек экен, Алена эмне болуп атат дейт да. Берген сабагын өзү бере бербейби, билбейм, бирдеме деп эле көп нерсени айтты дейт да. Ошондон анан мен азыр токтотуп койдум да. Бирок баягы бере берем, акырын жөнөтүп коем, кээ бир ойгонот да. Мисалы үчүн азыр группалаштарыбыз, 40 жыл болгон группалаштарыбыз менин группага бир аз жөнөтүп коюп атам. Анан кимдер ал жерде бир 40ка жакын группада киши бар, курсташтарым. Анан мен жиберип койдум. Тектин күчү, аялдык эркектик энергия деген темаларымды айттым. Буякта темаларым бар, мен силерге белек кылайын. Кимдер керек болсо айткыла десем, 40 кишиден 2 эле киши сурады. Даяр эмес экен да. Даяр эмес да. Бул жаштар көбүрөөк ушуга ыктап атат, Ал эме да, жаштар деген ал уже 2000 жылдан кийинки төрөлгөндөрдүн баары экинчи полушария иштейт да. Бизде биринчи эле полушария иштейт. Бул деген бул 5-чи измеренияга даяр болгон балдар да. Ошон үчүн ала калып эле сотканы мынтип атпайбы? Үйрөтпөсөң деле. Жүрмөлөп жүргөн бала сотканы билет атпайбы? Алар дароо даяр келет турбайбы? Даяр. Биз үйрөнүп келсек алар даяр келет турбайбы? Алар булга ошон үчүн жанагы сразу эле акча көп таап, мына ошо атасы таба албаган акчаны таап атпайбы жаштар азыр. Мен таң калгандыр, балам кандай мудрый болот менден биринчи десем көрсө. Алар даяр, уже ушул измеренияга даяр. Алар ошондой жанагы сразу эле эметет го, рахмат дешпей, кичинекей балдар, кичине садикке барган балдар деле рахмат, уже баягы благодарность билет да алар. Чын да. Алар ошого даяр болуп төрөлүштү да. Эме, аларга бул жашоо азыркы болуп жаткан кризис аябай жеңил болот да. Бизге кичине, биздин поколенияга кыйыныраак болот.
калыптан такыр кетире албай атпайбызбы? Ошон үчүн 3-чү измерениядан 4кө өтпөсөк, 3төгүлөргө аябай кыйын болуп калат да. Алар өзү эле мындай, алар аябай банкрот болот, кризис болот, иштери жүрбөй калат, анан обязательно алар баары жок болгондо ооруп башташат да. Ден соолугу начарлайт. Ошон үчүн аябай проблема көп болот. Ошон үчүн аракет кылып баягы ойлонуш керек да. Духовно өсүшүбүз керек дейсиз. Заманга жараша деген бар да, ногу современный деп коет, заманга жараша кылышыбыз керек да. Ой, сонун чет өлкөлүк кайсы тренер коучтардан окудум дедиңиз? Брайан Трейсинин өзүнөн окудум, Майкл Роуштун өзүнөн окудум, Брайан Трейсинин өзүнөн окудум, Синельниковдун өзүнөн окудум, Гандабастын өзүнөн окудум, Митемченконун өзүнөн окудум, Хакамадан да өзүнөн окудум, Гандабас айттым, Рами Блэк деген өзүнөн окудум, Марина Селецк деген бар өзүнөн окудум. Жакында эле мына Майкл Бентту, тоже американец. Ошум аябай өтө чоң дүйнө жүзүндөгү белгилүү тренерлердин арасынан Тони Роббинске эле бара албай калдым. Ошо калгандардын баары. Бул жерден эми Кыргызстанда болсо мен эң негизги аябай жакшы мугалимдерим бул Фархат Талайбеков. Мени мындан 15 жыл мурун ошол эң башта ошол алып кетирди. Мен биринчи окуучусумун Фархат Талайбековдун. Мен тамашалап айтып коем, мен подопытный кролик. Менден жакшы болгондон анан ошо Фархат Талайбеков тренер болуп баштаган деп тамашалайм. Арслан Байкенин радиологиясына барыпсыз. Арсланбек Болотбековичтин мен 5 жылдан бери окуйм. Мен түптүс насатчым. Бүгүнкү күнгө чейин. Анан дагы Асел Сыдыкова мен аябай жакшы тоже насатчым, анын академиясын бүттүм. Мен бир сабагын калтырбай эле окуй берем. Данияр Чормошев дагы, Данияр менен партнерлукта жандарыбыз бар. 5-6 жылдан партнер дагыбыз. Кандай сонун я. Анан бир эме ушул мүнөттөн пайдаланып бир эмен айтып кетейин деп аткам. Жакын арада мен ойлондум да, адамдарымда билбей атат да, коучтар бар экенин, көп билбегендер бар да. Анан ошо кымбат болуп калат. Мисалы үчүн Арсланбек Болотбекович кымбат, билими өтө кымбат, анан баардыгы эле бара албайт ага. Анан мен ошол менин өзүмдүн мындай партнерлорум, бизнес партнерлорум бар. Көп жылдан бери чогуу иштерди алып барып жүргөн. Анан насаатчыларым. Анан ошолор менен кеңешип, ал мен менен 9 киши болду да. Ошо 9 кишини чогултуп бир платформада биринчи жолу Кыргызстанда онлайн форматта өткөзүп атам азыр. Тренинг өткөзүп атам, мынакей рекламаларыбыз 2-3 күн болду башталганда. Бул аябай күчтүү, өтө күчтүү. Бул неме жөнөкөй адамдарга чөнтөгүнө ылайык болуп атасыз. Ылайык. Бир ашып кетсе 10-15 миң сомдун тегерегинде. Зато 9 киши да, почти бир кишиге 1 миң сомдон төлөнүп калат да. А так мисалы үчүн $1000 чейин коучтар алардын арасында да, $1000 чейин коучтар бар, ага бара албайт да. Ал ошого доступно анан еще дагы издешпейт да, баягы баары бир жерде. Биз мына жана первый, второй, третий деген чогуу иштейбиз го. Биз бир кафеге барып, бир первыйды ичип, анан экинчи кафеге барып, второйду ичпейбиз, ич атпайбызбы, мисалы үчүнчү. Неме кылып атпай, мындай жасап бере атпай бизге дагы. Ошол сыяктуу эле. Биякта тектин күчү дагы, ошондо Арсланбек Кененбаев, Фархат Талайбекович, Данияр Чормошев, Самат Дөөлөтбаков. Ал эмнени үйрөтөт? Ал бизнес, ал традиционный бизнестерди жакшы алып барып атат. Анан мындай общественный дагы жакшы иштерди кылат. Биз Самат экөөбүз Вашингтондо бизнес конгрессте чогуу болгонбуз. Мындан бери 10 чакты жыл мурун жакшы иштерди алып барабыз. Бизнести үйрөтөт. Именно традиционный бизнести үйрөтөт. Анан неме бар? Сейчас Айбек Жаңгазиев. Ал ким? Ал Беладжо. Ресторан, кафелер. Ал бизнести. Ал бизнести, именно традиционный ушу, именно ресторан жактарындагы бизнести. Кантип жетишти ушундай келикке? Это Кыргызстанда эң көрүнүктүү, жакшы, деңгээли өтө жогору ресторандардын ээси да. Сон. Анан Константин Павлов азыр ал Москвадан келди. Ал болсо психосоматика. Жанагы причина, ал деген кичине транс состоянияда гипноз менен эле сүйлөбөй эле, сүйлөшпөй эле, транс состоянияда эле проблемаларыбызды чыгарып коет. Ооруган жерлерде. Ошентип анан термелүү, жердин термелүүсү биздин термелүү менен, адамдардын термелүүсү менен кандай байланышы бар? Ошол экөө туура келгенде, экөө бир термелүүгө келгенде акча кантип келет деген темада физик аябай жакшы менин бир тоже партнерим бар. Ошо менен 9 киши болдук да. Ал ким? Бакыт Жаңыбаев деген бала. Кыргызча сүйлөйбү? Ал кыргызча сүйлөйт. Аны интервьюга чакырсак болобу? Болот. Дагы ушу вибрация боюнча дагы аябай сонун. Мен дагы 2 кишини таптым. Алар дагы азыр кийинки марафонго подключить этет. Чакырганда тапканыңарды мага жөнөтү. Хорошо. Элди өзгөртө берели. Анан ошондой бир форматта өтөйүн деп атам. Эч жактан анан еще дагы орусча кыргызча болот. Орусча сүйлөгөндөрдү сразу субтитр менен кыргызча которобуз. Аудио дагы болот.
мисалы үчүн менде көбүнчө мигранттар баягы иштеп жүрөлү уга бергендей кылыпчы. сон. Ушундай өтө бардык жактарын карап, жанагы орусча айтканда навороченный кылып жасап атасың. Сиздин максатыңыз бул элди ойготуу да? Элди ойготуп, эл деген мындай болуп атпайбы? Депрессия, стресс деле жүрүп атат да. Депрессия, стресс дейм, депрессия. 5 мүнөттө эле чыгарып койсо болот. Просто мындай туура эле билим берип коюш керек да. Билим жетпей калып эле депрессияда болот жатат. Рахмат Алена эже. Аябай кубандым. Ушундай өзүн өнүктүрүп, кирили кечке өсүп, ушундай аракет кылган айымдар дайыма мени суктандырат, шыктандырат, мен эле эмес көрүүчүлөрүмдү да. Сыйлыктарымды да айтып коеюн Назира. Мында бияктан пайдаланып, сыйлыктарым да абдан көп. Аны айтпай кетпесем болбойт го. Кыргызстан аялдар конгрессинин ардактуу мүчөсүмүн. Кыргызстан аялдарынын лидерлик үчүндөн алтын медаль менен сыйландым. Энциклопедия 11 томуна энциклопедия жазылдым. Эл сыймыгын ээс деген медаль алдым. Ак элечекти аткайым деген медаль алдым. Дагы быйыл болсо жылдын мыкты тренер болдум. Жылдын мыкты аялы деген номинацияны алдым. Анан жылдын мыкты адамы деген лучший лидер Кыргызстанда номинацияны алдым. Жолдошум болсо 35 жыл органда иштеди. Аял өнүккөндө эркек өнүгөт экенби? Жок. Андай болбойт экенби? Эркек өзү кетмейинче өнүгө албайт экен. Мен аял өнүксө эле эркеги да баласы да өнүгөр экен дегем да, андай болбойт экенби? Ошон үчүн жанагы аялдар минте берет да, менин күйөөм чыгарбайт, менин күйөөм уруксат бербейт деле дей беришет да. Ал адамдын өзүнүн росту өзү башкача. Аны эми 35 жыл орган иштеген жолдошумду мен башка жака нукка бура албайм да. Давай мен менен окугун, мен барган тренингке баргын депчи. Бирок мени колдоо көрсөткөнү мага уруксат берет да. Кайсакка барсам уруксат берет. Ошол эле колдоосу болду да. Анан жолдошум полковник милиция. Ошо 35 жыл эксперт криминалист болуп иштеди. Анан ошо жолдошумдун жумушунан офицердин жубайы деген медаль алдым. Азаматсыз. Анан Америкалык Ротари клуб деген кайрымдуулук фондунун да мүчөсүмүн. Назира, мен дагы абдан сага ыраазычылык билдирем. Сенин каналдарың барын калтырбай угам. Анан аябай адамдарга бүгүнкү күндөгү өтө бир маанилүү маселелерди козгоп, жакшы бир жан дүйнөгө керектүү бир материалдарды бересиң да. Ошон үчүн сен менен бүгүн маектешкениме абдан кубанычтамын. Силерге дагы ийгилик каалайм. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, өзгөчө улумун бүгүн таасирленди деп ойлойм. Көп нерсени өзүнө алды, жана бир пайдалуу эфир болду деп ойлойм. Жугуштуу болсун. Рахмат сизге. Келип туруңуздар. Сонун эфир болду. Ыраазычылык билдирем. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, комментарий калтырып коюңуздар жана каналыбызга кат алганды унутпаңыз. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.